Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam men. Sağa söz bergem, şu жерге koyup atkanda söz bergem. Tamam. Күнөөлүүлөр обязательно наказание алып. Клиент окшойт деп анан айнектин ичине жарым түшүрдүм да. Полный түшүргөн жокмун. Түшүрүп, байке такси керекпи десем, бир здоровый сакалчан бала экен да. Челиске бир койду дагы коюп энеңди деп сөгүнүп, дагы эмнелерди баштап жүрөсүң деп атат. Мына өзүңөр көрдүңөр азыр мына. Каждый четверг келип, ушул жерде отуруп, келинчегим менен сүйлөшөм. Бир жумада топтогон сөздөрүмдү келип келинчегиме айтып берем. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Кеңеш сурайм. Өлүп кетсе дагы кеңеш сурайм. Эсиңиздерде болсо, жай мезгилинде 4 жаштагы кичинекей кызын жанына алып такси кызматында иштеген Нурилла Мухаммеджанов биздин редакцияга кайрылган. Күндө ушинтип жүрөбүз байке. Мына бир жума документ тапшыргандан бери итке окшоп ар бир эшигин тыкылдатып, ушу жүрүш да. Эркек адам дагы, аял киши болсо дагы башына түшсө, любой адам үйрөнөт экен. Мындай жанагындай квартплата бербегенимде ушу кичинекейимди азыр ушу заматта алып келет. Өзүм карайт элем менчи. Ата-эненин берген мээри башка. Жок экен. Айла жогунан тыштап келдим балаңычы. Эгер өзүмдүн үйүм болгондо, азыр ушу заматта бирөөгө мен карам кылбай баламдычы, өзүм карайт элем. Каарманыбыз кайрылгандан кийин көрүүчүлөр тарабынан жакшы жардамдар болуп, кызын жеке бала бакчага орнотуп, өзү чакан бизнес ачып, машина алууда болгон. Бул бардык эле эмелер, брендовый запахтар да. Мына жерде Chanel бар, Creta Vintage бар, Savage дегени бар, Lacoste Red дегени бар. Ушу бизнести баштабадым. Аны жөн эле карточкага салып коюп тургандан пайдасы жок дегенден ушу бизнести баштагам. Жумшак. Анан бул жерге азыр кичине жетишпей калдык. Мына артында мына мындай эме кылып туруп, элдин белеги деп туруп, иншалла ошентип жазып коебуз. Учурда биздин каарман коркутуулар болуп жатканын айтып, биздин редакцияга кайрылып отурат. Бүгүн бейшемби болгондуктан аялын зыярат кылып, көрүстөнгө келди. Бүгүнкү күндөгү абалы кандай, өз өзүнөн угалы. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratallazîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ecmaîn. Ya Rabbi, şu жерде жаткан asline bardыk günahlarını özün keçirgin. Kabir azabından özün saktay gör Allah. Kabirlerini nur menen tolturup sal Allah'ım. Ve sallallahu teala hayra halifiki Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amin. Elhamdülillah Rabbil alamin. Şu kız beçara 2 günde morgda jattı da. Bu bilbeyim, dagın ele men biliktegilerge işengen bolчумун. Meni korgoyt, adüşüm maga paddeşke beret, mına korrupsiyanın betini açıkla dep özdөрү ayткан. Açıldı mına. Meçitten sadaka жыйналып şu jer, mına 2 metr жерди şu meçitten sadaka жыйналып alıngan jer. Kança kaçıp жүрөм dagı. Kança el alıp bergen maşinаны da berip saldım. Kıyna verdiңер, maga men akça suragan emesmin hiç kimden. Men köçege bismillah dep köçege çıksam Allah Taala men rızkımı beret. Dagın эле азыр элден жардам сурап атат. Мен жардам сураган, мени защищать эткиле деп
жардам сурадым. Акчалай эмес, кечеден бери чалып мага бир экөөсү чалып, намысыңа тип, эркексиңби иштебейсиңби? Иштеп атам мен. Мен элден акча сурабай атам, сураны. Мени туура түшүнгүлө, мен акча сураган жерим жок. Акча эмес менин ниетим. Менин ниетим болгон акыйкат. Саламатсызбы Нурилла мырза, буга чейин сиз биздин Супер ТВ телеканалынан кайрылып, кызыңызды жеке садикке, андан кийин өзүңүздүн чакан бизнесиңизди мындай ачып тургузуп кеткенге мүмкүнчүлүк болгон. Анан азыркы учурда биз кечээ жакында интернет тармагынан көрүп калдык да, элдин колдоосу керек деп чыгыптырсыз. Келиңиз азыркы убактагы абалыңыз тууралуу сүйлөшөлүчү. Элден жардам сураганым себеби материальный помощь эмес да. Кудай шүкүр, мына эл жардам берди, колдоду. Чоң рахмат элге. Кыргыз элине чоң рахмат. Азыркы учурда кызым кайрадан эле мен менен жүрүп калды, анткени кичине коркутуу үрүктүүлөр болуп атат. Мен өзүмү канча коркутту, мен билгениңерди кылгыла деп болгон нерсени айттым да. Мен дедим кайтпайм дедим. Эми азыр мына жаңы жылда астында келип уже кызымды уурдап кетебиз, ары бери кылабыз деп коркутуп атат. Уже кызымдын тагдырын ойлоп, азыр садикке бере албай, өзүм менен чогуу алып жүргөнгө аргасыз болуп атам. Элдер чалып атат, кече да чалды, бүгүн да чалып атат. Алла ыраазы болсун. Акчалай жардам берели деп атат. Чоң рахмат кыргыз элине. Мен бул маселелерди көтөрүп чыкканымдын себеби акыйкат орнотулсун деген ниетте эле кылганмын. Мага келип коркутуп, үркүтүп аткан адамдар каякта сарт дейт. Оштан келип Бишкекте өзүнүн эмесини орнотом деп атат. Жок. Бул андай эмес. Туура, мен кыргыз эмесмин, сартмын. Бирок элге керектүү маселени көтөрүп чыкпадымбы? Элге керектүү. Бул хорошо, меники го, мейли тааныш билишим бар экен, мечиттен садака жыйналды. Ушул жерден 20 000 сомго жер сатып алып, келинчегимди койдук ушул жерге. Ошо мечитке бара албаган, намыстанып жүргөн адам канча? Ушу канча адам бар дагы? Анын тууган уругунан карыз алат. Буяктан өлгөн адамдын үстүнөн кээ бир чиновник деп келип атат да. Сен бизди чоңдор деп атат. Чоң деген чиновник да. Ошо чоңдор жолуна чыгып койдум. Туура, мен чыктым. Канча наказаниясы болсо, мына мен любой бармактарымы бирден мындай кычкач менен жүлүп салсын, даярмын. Бирок мына периште баламды тым койгула эми. Мен бул кече журналисттерге кайрылганым себеби бул жанакындай кээ-биркилер айтып атат, черный пиар, ана мына өзүн жанакындай жалысыны көргөзсө элдер жардам берсин. Жок. Мен жардамды Алладан күтөм. Иштейм мен, иштеп атам. Кудай шүгүр, мен өзүм жакшы клиенттерим бар. Бир күндө мисал өзүмө чисто 1000 сом табам. Жеп, ичип, 3 маал тамагыбыз көчөдө. Үйдө даярдаган адам жок. 500 сом өзү тамак ашыбызга кетет. Бул андан кызым айда шоколад жейм дейт, кичине эркерээк башка жейм дейт. Алып берем, көңүлүн калтырбайм. Анткени атамын. Кызым бечара эмес. Кызым мени ата дагы дейт, апа дагы дейт. Папа дагы дейт, мама дагы дейт. Кызыңыз апасы жөнүндө сурабайбы сизден?
мисалы мультик көрүп, кино көрөт, ошолордон андай менин апам каякта деген суроо болбойбу экен кичинекей кызда? Болот. Көп берет. Мен айтам больницада деп коем. Өткөндө мына январды 2-синде кичине жөтөлүп ооруп калды эле. Мына 6-чы роддомдун артында детский больница бар да. Bir врачка машинасында кетип аттык эле. Жанакы эмеге 6-чы роддомдон Тоголок молда жана Минздравдын артынан киргенде эле 6-чы роддомду көргөзүп атагын мама там лежит деп атат. Муну ортодо 7 ай өттү. 7 ай өтсө дагы унутуп калыптыр да. Мамасын анткени ошо 6-чы роддомго алып келип, ошо 6-чы роддомдо жанакы приемныйдан киргизгенбиз да. Акыркы жолу ошо киргенде көрүп калган да. Мама там лежит, папа дейт. Мама болеет, к маме пойдем дейт. Кандай жооп бересиз? Ыйла берем. Көзүмө жаш келип кетет. Анткени эмне деп жооп бергенди билбейм. Эмне деп жооп берем? Бул нерселерди адам өзүнүн башынан өткүрсө анан билет экен да. Мына мен обсуждать эткен адамдарга мына кроссовкамды чечип берем. Кийип туруп мен басып жүргөн жолдорду бир басып көрсүн да. Чыдабайт. Кудай таалам мен сабырым кичине күчтүүрөөк экен. Берди үчтүнө ону. Мен сабыр кылып көтөрүп жүрөм. Менин деле оңой эмес. Кандай түшүндүрүп берсем? Буга сөз табыш кыйын да, ичиме ар нерсе келет. Ар кандай ойлор келет. Тоба дейм, ушу 2 баламды ойлоп. Мен да туура мурда көчө баласы болгом. Мен деле көчөдөн кирбай мындай топосун алып келсе башы менен кошуп алып келген балам. Келинчегим кайтыш болгондон кийин мен 180 градуска өзгөрүп токтолдум мен. Анткени азыр мага бирдеме болуп калса, булар тирүү эле жетим болуп калат. Сиздин оюңузча ошол коркутуу болуп жатат деп айтпайсызбы? Анан ким болушу мүмкүн? Күмөн иманды качырат дейт да. Айта албайм. Алар телефон чалбайт да, толку темный жерде, мына камера жок, адам жок жерде келет дагы токтотот. Токтотуп, мына кече иштеп прессеге бардым, кактус медеге барып кайрылдым, артынан чыгып ГУДге бардым. Барып анан ГУДге барсам обед деди. Саат 2-лерде кел деди. Мен бирден өтүп бардым эле да. Анан кийин кичине иштедик кызым экөөбүз. Иштеп анан Каражыгачка клиент болду. Алып барып остановкада турсам, артыман бир Toyota келди. Келип токтоду эле. Машинам постоянно жабык жүрөт. Анан машина эч качан өчпөйт да. Постоянно жүрүп турат. Келди эле, мен ойлодум клиент окшойт дедим. Анан айнекти кичине жарым түшүрдүм да. Полный түшүргөн жокмун. Түшүрүп, байки такси керекпи десем, бир здоровый сакалчан бала экен да. Челиске бир койду дагы коюп, бир энеңди деп сөгүнүп, дагы эмнелерди баштап жүрөсүң деп атат. Канча жолу коркутуу болду сизге? Коркутуу орду эсимде эле жок. Мисалы бармагым менен эсептесем, бармагым жетпей калат. Особенно бу Садыр Нуркожоевичке кайрылып арыз жазгандан кийин өтө күчөп кетти. Анда сразу эле мына прокуратура иш козгоду. Мына Восток 5те жашаган үйүмө келип, 2 бала келди. Келип встречный арыз жазды эле. Хорошо, силер айткандай кылам дедим дагы. Алар чыгып кеткенден кийин сумкаларыбызды алып айылга кетип калдык. Айылда бир 2 жумадай жүрдүк. Жүргөндөн кийин прокурор чакырып телефон чалды. Чалып, өзүң бир келип жолукпасаң болбойт деди. Анан оштан чыгып, шаардын ичине кирбей туруп, жана жашыл машинада болчу, Гольфта. Военный Антоновкада кысып токтотту. Токтотуп, азыр примиком деди, барып деди. Эмеге барасың деди, встречный жаз деди. Мына старый Толчокто бар экен да. Келдим дагы, анан действительно коркуп кеттим ошол кезде. Анткени менин артыман турган эч ким жок. Бишкекте өзүм кызымыз экөөбүз эле жалгызбыз. Бизди защищать эткен Алла Таалам бар. Барып туруп эле сразу встречный жаздым, анан прокурорго барып встречный жаздым дагы. Мен до арызым жок.
бүт эмени өзүм мойнума алдым. Короче, мен тааныбаймын, башка адамдарга берип салыптым дедим дагы. Эптеп анан прокурорго айттым, мен дедим, кайра чакырбагыла, сураныч дедим дагы. Мага тынч жашоо керек дедим. Действительно, мага зарыл эмес. Кызым рисковать этип, кызым менен таксовать эткен. Биринчиден, экинчиден мага тынч жашоо керек. Мен уже мына 7 айдан бери чарчап калдым уже. Нерв жагынан чарчадым. Тынч жашоо керек. Мага эмне кереги бар? Элге өзүмдү көргөзүп, башка кылып. Мен киммин? Мен жөнөкөй эле бир эптеп кара казанды кайнатып, бала чакасын эптеп багып жүргөн адаммын. Пиар дейт. Мен пиар кылгыдай, мен артист эмесмин, же бир актер эмесмин, же бир жерде мындай бир кол астында бир 1000 2000 адам иштебейт. Элди кызматында эле жүргөн баламын мен. Бул пиар эмес. Мен эл туура кабыл алыңыздар. Мен безвыходный положение, анан акыры элге кайрылдым. Кайрылып жардам сурадым. Сураганда да акча да жардам бер деген жерим жок. Мени мындай коргой турган адам барбы? Ушул нерсеге эле элге кайрылдым. Кайрадан элечи. Азыркы учурда сизди көрүп жаткан телекөрүүчүлөрдө суроо пайда болуп атса керек. Буга чейинки репортажда сиз өзүңүздүн жана машинаңызды көрсөткөнсү, ошол тууралуу айтсаңыз кененирээк. Андан кийин мен буга чейин кызыгып жүргөн атыр бизнесимди баштадым дегенсиз. Ошол тууралуу айтсаңыз. Эл жардам берип алып берген машинаны мени состояниема караганда кичине муктажыраак үй бүлө бар эле. 4 баласы менен, бул жерде 3 баласы, 2 баласы мектепте окуйт. Ал дос балам кыйналып жүрөт. Нарындан болот, атын айтпай эле коеюн, өзүн көргөзбөй эле коеюн. Ошо балага берип салдым. Өзүм Кудай шүгүр аренда айдап жүрөм. 3 жыл аренда айдайм, дальше айдай берем менчи. Пока Алла таалам өзүмө бергиче дальше айдай берем. Намыска тие турган сөздөр көбөйүп кетти. Кызынын артынан күн көрүп жүрөт. Прикрываясь дочерей, у людей деньги зарабатывает. Астагфирулла. Элде оозуна элек түтпөйт экен. Атыр бизнесим болуп атат, алхамдулилла. Ал кичине 1-2 точкаларга бергенбиз, ал жерден сатылып кетип баратат, өтүп атат. Но анчалык деле эмес. Иншалла баары жакшы болот. Азыр бир эме кылып турам, бир эле ниетим бар. Ошо кичинекей баламды кантип алып келип өзүм менен чогуу жүрсөк. Күндө телефондо, WhatsApp менен сүйлөшөсүң, балам уже жөлмөлөп атат. Ошо баламды төрөйм деп келинчегим кайтыш болду. Илажы жок, возможностьум жок. Айылга алып барып таштап койдум. Бала даже көчөдө жүргөн иттин баласын, жана дайды иттин баласынын алдына барып мындай колуң чоюп койсоң, жана энеси келет ырыр дейт. Мен адаммын. Мен дагы өзүм бир уулум бар, бир кызым бар. Ушу уулумду алып келип өзүм чоңойтсам, ниетим ушул эле, башка ниетим жок. Мени азыркы бирден бир көйгөйүм ушу болуп атат. Балам. Эчтеке керек эмес. Чынын айтып атам, Алла таалам эгер пешенеме берсе, Бишкектен үй кылам. Үйдө эң кичүүсүмүн. Ата энемдин үйү бар. Туура жок эмес. Бирок эми биз Бишкектен кете албай калдым мен. Чүнкү келинчегим биякта. Мына өзүңөр көрдүңөр азыр, мына каждый четверг келип, ушу жерде отуруп, келинчегим менен сүйлөшөм. Бир жумада топтогон сөздөрүмдү келип келинчегиме айтып берем. Мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Кеңеш сурайм. Өлүп кетсе дагы кеңеш сурайм. Анткени тирүү кезинде дагы келинчегим экөөбүз жакшы жашаганбыз.